نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا Биздин кийинки сурообуз мына ушул сүйүү майрамына тууралуу экен. Валентин майрамын майрамдаганга болобу деген суроо. Астагфируллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Макка шаарынан Мадина шаарына хижрат кылып көчүп келген убакытта Мединеликтер эки майрамды майрамдашар эле. Ошол майрам убагында шапар тээп, оюнзок курушар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алардан сурады, бул кандай күндөр деди. Алар айтышты, те жахилият, наданчылык доордон бери мына ушул күндөрү биз тоюнабыз, жейбиз, шапар тебебиз, оюнзок курабыз, айтор биз үчүн майрам деди. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллах Таала силерге бул эки майрамдын ордуна башка эки майрам берди. Аларды алмаштырды. Ал орозо жана курбан айты деп айтты. Бул хадис имам Абу Дауддун Сунан деген китебинде келет. Андан башка бир хадис ошол эле имам Абу Дауддун Сунан деген китебинде "Ман ташаббаха би каумин фахуа минхум". Ким кайсы бир коомго өзүнө окшотсо, ал мына ошолордон деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол адам кийген кийиминде, жүрүш турушунда, же болбосо майрамдаганда башка бир коомго окшогон болсо, ошол коомдордон деп эсептелинет. Өлсө ошолор менен бир дөбөдө, чуңкурда тирүү болсо ошолор менен бир дөбөдө деген сөз. Бул майрам христианчылыкта үлкөн майрамдардын бири катары таанылат. Бул Валентин деген бир чиркөө кызматкери ошол убактагы император үйлөнүүгө тыюу салган, аскерге чыкпай койгон эркектер. Ошол убакта ошол императордун каршылыгына карабастан чиркөөдө Валентин деген поп жашыруу нике кыйып баштаган. Азыркы биздин кээ бир молдокелер жашыруу нике кыйгандай. Анан ошол билинип калгандан кийин бул попту өлтүргөн 14 февраль күн болгон. Ошол поп өлгөн күндөн баштап ошол күндү Валентиндин урматына деп Валентин күнү деп аталып калган. Бул күн адамдар ошондон бери сүйүү майрам деп белгилеп келишет, кызыл гүлдөрдү беришет, жүрөктөрүн тартуула берет. Ал эмес канаты бар жаш бала бар, сүйүктүүнүн жүрөгүн атып жиберчүдөй болуп турган, жаны кармап турган. Ошонун сүрөт открыткалар бири-бирине белекке беришет. Булардын баардыгы шарият боюнча тыюу салынган, арам деп эсептелинген иштер. Имам Абу Хафс аль-Кабир аль-Ханафи өзүнүн фатвасында мына ушундай деп айтат: эгерде ким мына ушундай кафырлар майрамдаган майрамдардын биринде ошол күндүн урматына башка бир адамга бир жумуртканы белекке берсе, ал адам динден чыгат, кылган амалдарынын баары ойрон болот дейт. Урматтуу мусулмандар, урматтуу эже карындаштар, урматтуу ага-инилер, бул майрам биздин майрам эмес. Биздин жылына келе турган эки майрамыбыз бар. Орозо айт майрамы, курбан айт майрамы. Биздин жылына бир ай болуп турган майрамыбыз бар. Бул Рамазан майрамы. Биздин жума сайын келе турган майрамыбыз бар. Бул жума майрамы. Биздин ар бир күнкү майрамыбыз бар. Бул ар бир имам менен башталып, имам менен бүтө турган күн. Бул биздин майрамыбыз. Биздин ар бир мүнөттө болгон майрамыбыз бар. Аллах Тааланы эстеп, Аллах Тааланы сактап, Аллахны зикир кылып турган, түрүү жүрөктүн ээси болуп турган ар бир мүнөт бул дагы биз үчүн майрам. Аллах Тааланы ушул майрамдарды майрамда өткөзүүнү баарыбызга насип кылган болсун. Бирок шариатта никелүү жубайлардын ортосунда сүйүү жок деген сөз эмес. Сүйүүлөр никеден кийин башталат. Ар бир күндү майрамда өткөзүүгө, ар бир күнү эркек аял эркекке сүйүүсүн билдирүүгө шариат тыюу салбайт. Балким бул нерсени шариат колдойт. Бул туурасында фатва бөлүмүнүн атайын билдирүү чыккан. Ушул күндөрү Ислам ажары деген гезитте Валентин сүйүү майрамы туурасында кеңири бир баянды окуй аласыздар.